Бычактан жарат алган 18, 20 жана 23 жаштагы 3 кыз 5-июнь күнү ооруканага таңга жуук кайрылышкан. Ош областык аралык бириккен клиникалык ооруканасынын дарыгери Эрлан Аттакуловдун айтымында бычак кыздардын бирөөсүнүн жоон санына, бирөөсүнүн көкүрөк тушуна сайылып, дагы бирөөнүн бутунун тарамыш тамырын кесип кеткен. Ошол убакта келгенде абалы туруктуу, оор, бетап сразу операция алганбыз. Операция кичине кыйын болуп, веналарын тигип канын токтоттук. Азыркы убакта бетаптын абалы туруктуу, жакшы палатада жатат, өз леченияларын алып атат. Чогуу отурган 1996 туулган кызга бир тааныш кыз телефон чалып тынчын ала берген. Анткени алар башка жака барууну пландашкан экен. Кафеде отурган кыз ал убадасын аткарбай отуруп алган. Натыйжада өз ара кайым айтышуу орун алып, кафеде отурган 8 кыз разборкага телефон чалган кыздын үйүнө такси жалдап жөнөшкөн. Ага чейин телефон аркылуу бир топ өз ара кайым айтышууларда болгон. Жараталган кыздардын эң күчүүсү балтырынан жараталган. Качып кетип абжа мен айдай деп чакыргандан бардым да мен. Барып чуркап да качтым, дегенде качып кетсем бутум тарамыш түйүлүп калып, жерге жатып калдым. Жатып калсам бычакты сайып турду где-то 1 мүнөттөй. Туруп сүйлөп туруп алды. Дагы жөрмөлөп аркама чуркады да. Барып чуркап кетип спринтердин жанына жатып калдым. Ал жагында эмне болгонун өзүм да билбейм. Натыйжада бычак көтөрүп чыккан кыз баш аламан шилтеп жатып, бычактын айынан 3 кыздын денесине жарат келтирген. Дарыгерлердин айтымында ооруканадагы кыздардын экинчисине да операция жасалды жана жарат алган башка кыздар дагы дарыгердин көзөмөлүндө болууда. Бүгүнкү күндө алардын мурда кандай кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу аныкталып жатат, териштирилип атат. Милициянын маалыматына караганда окуя Ош шаарындагы кафелердин биринде туулган күн белгилеп жаткан кыздардын биринин телефон аркылуу башка кыз менен кайым айтышуусунан башталган. Кафедеги кыздар жабыла телефон аркылуу байланышкан кыздын үйүнө барышкан дейт Ош шаардык Ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Милициянын тергөө тобу мушташка катышкандарды дароо кармашып бөлүмгө алып келишкен. Ошол 38 кыздын айрымдары ичкимдик ичимдиктер ичкендиги аныкталды. Атайын экспертизанын корутундусу менен айрымдары ичкен эмес. Булар 1-июнь күнү өтүп кеткен бир курбусунун туулган күндүгүн белгилөө үчүн барышкан. Бул кыздардын конфликтке катышкан кыздардын көпчүлүгү Ош шаарынын туруктуу жашоочулары эмес, башка Ош областынан жана Ош Жалал Абад областынан келип убактылуу жашап турушкандар. Милиция кыздардын мушташкан фактысы, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык катары катталып, иликтөө жүрүп жатканын билдирди. Ушул тапта мушташка катышкандарды жана күбөлөрдү чакырып сурап жатканы да кабарланды. 5-июндун түнүндөгү жаңжалга 16 жаштан 23 жашка чейинки 8 кыз катышканы айтылууда. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.